конституцияны тебеледік, конституцияны ырғытырдық. Емне менен жашайбыз анан кейін? Бізде 28 жаран мыйзамсыз кармалып отырат түрмөдө. Кече дарыгерлер барып, эки кызыбыздын ден соолугун карады, ден соолугуна аябай каттуу коркунуч келип турат деп коңгуроо кагып атат. Кайгылуу окуя алып келиши мүмкүн деген коңгуроо кагып атат. Мына жерде эч нерсе болбогондой жогорку кеңеш бюджетти карайлы, мыйзамды карайлы, регламентти карайлы, давай статусту карайлы. Балекетти алып келбейт биз кабыл алып аткан мыйзамдар. Эч нерсеге жарабайт. Баарын өзүм билемдик менен кетип атыштын акыры алып барып бир жакшылык алып барбайт туугандар. Эгерде ушул коңгуроо кагып аткан коңгуроого эгерде же президенттин же жогорку кеңештин кулак какпаса, Москва шаарындагы мекенештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717. Эртең азаптын чеңгелине кабылабыз. Же сөзсүз Марат Казакбаевге окшоп, же башкаларга окшоп сөөгү чыгыш керек барган жерден. Могул жерде эч нерсе болбогондой болуп, тымпыйып, мыйзам бузулбагандай, конституция бузулбагандай болуп, мыйзамдарды талкуулап, кабыл алып отуруштун өзү кайдыгерлик деп отурат. А кайдыгерлик мыйзам боюнча дагы, иман боюнча дагы эң чоң күнөөгө батат туугандар. Бир үй бүлө сыздап отурат, 28 үй бүлө сыздап отурат. Энесин көрө албай баласыз да отурат, кызын көрө албай атасыз да отурат, аялын көрө албай күйөөсүз да отурат. Мына жерде жылуу жумшак отуруп биз мыйзамдарды кабыл алып атабыз. Бирдем өзгөрүп кетип ал мыйзамдарды. Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт, мен ачык айтайын. Кайран жогорку кеңеш, кайран эгин өкүлдөрү, кайран албаттан айлык, кайран көкүрөккө таккан монол, кайран адамбыз деп басып жүргөн биз. Эмнени өзгөртө алабыз? Эмнеге таасир келтире алабыз? Ушул жерде шушуңдашып, 5-6-дан сүйлөшүп, кудуңдашып, сүйүшүп, кучакташып, өз маселебизди чечкенден башка эмне кылып атабыз туугандар? Биз кабыл алган мыйзамдардан эмне өзгөрүп атат? Кайсы жакшылыкка баратабыз? Же конституцияны корго деп конституцияны коргой албасак, адамдын укугун сактап бер деп аны сактай албасак, мына жерде ант ичпедик беле? Мен кыйшаюусуз аткарам, эгерде аткара албай кайсам, мыйзамдарга ылайык жооп берүүгө даярмын деп. Кана жөлөк пулдардын эң керектелүүчү картинадан аз болгону, көп болгону, кана? Акылбек Жапаров жарыялады, аны аткарбайбыз деди, аткара да албайбыз деди. Эмнеге добуш бердик биз? Иштей бер айланайын дедик. Аткарылбаса койсун, конституция өзү менен өзү болсун. 2024-жылдын 8-ноябрына чекте $4500 чогулду. Буйруса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024-жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып кетсең, 055400 7084 эми банк номерим. Махабат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап кылайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден суранам. Айтып атпаймынбы, сурангым да келбейт, сүйлөгүм да келбейт. Бирок суранам. Биз соңку кездеки Кыргыз Республикасында конституциялык мыйзамдардын одоно түрдө бузулгандыгы жөнүндө комиссия түзүп, иликтемейинче жогорку кеңеш өзүнүн ишин актабайт, жеватканыбыз адал болбойт. Биз эл өкүлүбүз. Эгер конституциянын кепили болгон инсан конституция менен эсептешпесе, анда эл өкүлү катарында биз эсептешишибиз керек конституция менен.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 27 октябрда Кара Суу районунда жарыкка келген үчемди көргөнү төрөт үйүнө барды. Аларга президент Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом тапшырды. Ошондой эле бул үй бүлөнү ижарада турарын эске алып, Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир белекке берди. Сыйлық қойып келді. 500 000 сом. 500 000 сом ақша. Бізге өреді, бізге өреді. Ана сұрқары біз бүзер келгеннен кейін білдік. Сіздердің тұрмыш шартыңыз ол. Тұрмыш шартыңыз ол екен, үйіңір жоқ екен. Үй керек деп бізге үйді тұрады кесіңер. Анан кейін biz özümüzün hizmetkarlarına boştur. Özümüzün kolsuz mamluk komiteti hizmetkarlarına üye yarat koyduk. Anam benim kırbalarına aydım ya mamluk sevgi belirledik geç. Belirledik çeşitlik. Şu tabanın bu üzerinde 3 kumut olan üye canlı üstelik. Senatörü olarak cansı sonuç. Sizlere razı olsun. Siz de turamızda birlik buna çoğunuzun daim bulun var. Hem şunu sadike verebildim. Şular sadike verebildim. Anam kozu verecekler. 5 balalar kozu verebildim. Siz ballarınızı koyup duruyor, biz ayağa çeçemedim. Yapışır sizler var, ışıtınızdan önümüzde. Şu an tıraşlarla, biri çocukların tıraşlarla kaldı. Şu ayağını türet olmalarına. Bunlar bölükleri, tıraşlarınızla rahmat. Nursulu bir kızınız. İkinci kızınızın adı Aysulu. O krasavitsaları. Aysulu. Gülsulu. Жаш үй бүлө үчемге Таңсулуу, Күнсулуу, Нурсулуу аттуу ысымдарды ыйгарышкан. Бул Айжаркындын 3-чү төрөтү болуп, жалпы 5 баланын бактылуу энесине айланды. Учурда эне баланын ден соолугу жакшы, жакынкы күндөрү ооруканадан чыгууга даярдык көрүлүп жатат. Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, ушуларга рахмат, доктурларыбызга рахмат. Роддомдо төрөтүп алыш сыныман. Кыргызстаныбызда ушундай эгиздеп, бактылуу семьялар көбөйсүн. Эл журтубузга рахмат. Тынчтык болсун. Sizlerge de rahmat. Буга чейин 12 октябрда Кара Суу районунда дагы бир үчем жарыкка келген. Учурда 2 уул 1 кызы жарык дүйнөгө алып келген келин үйүнө чыгарылган. Атайын кызматтын өкүлү бүгүн 31 октябрда жаш жубайлардын үйүнө барып, президент Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом тапшырып, Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир берүүнү убада кылган. Акыркы 10 күндө 3 өтүлүп. Өкүл Кара Суу районунда бирөө нарын. Ошолорду мына бирөөсү сиздер болуп атасыздар, бактылуу үй бүлөсүздөр. Мына бактылуу ата энесиздер, сиздерге куттуктайбыз дагы бир жолу. Анан сырткары урматтуу президентибиздин белеги. Бул жеке келинге бересин деп өзү айтты. Президент. Майли. 500 000 сом. Майли, рахмат. 500 000 сом акча президентибиз ошол барып атайы барып куттуктап келдик. Зерикпей үйлөрүнө барып келдигенде ушу мына силерди издеп келдик. Бактылуу болсун балдарыбыз. Балдарыбыз ушул мамлекетибизге, эл журтубузга кызмат кылган, атасындай кызмат кылган жигиттерден, кыздардан болсун. Айтканыңыз келсин. Сиздердин бактыңыздар болсун, жакшылыктар болсун, Рахмат. Анан кийин командир бир нашоланын бетинен бир сүйүп коет. Сиздей болду. Жолбор сүрөк жигиттерден болду. Эмне генерал? Элдин батыры болду, Ne kılışıydı? Jolbor сүрөк ушундай элин бүкүн деген жигиттерден болду. Үйүң бар мы жок бу? Ушул Ушул жерде сиздер менен чогуу турабыз. Чогуу турабыз. Жалгыз барып келип иштейт да ошак акча. Эме кылабыз? Мына азыр Ош шаарында ипотекага үй салынып атат, сол үйдө салынып атат. Кудай калса ушуну отметке алып койгула, макулбу? Ош шаарынан бул балага 3 комнаталуу чоң жакшыраак үй берилген. Бала чакаң бар экен, келинчегиң баардык ушулар менен сен бактылуусуң. Мен мындан да жакшыраак мамлекетке кызмат кылгыла. Макулбу? Элге кызмат кылгыла.
Үчемдин ата-энеси жаш үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Апасы Нуриза Алмазбек кызы 25 жашта. Атасы Мирлан Дастан уулу аскер кызматкери болуп эмгектенет. Алардын буга чейин бир уулу болгон, азыр эми экинчи төрөттөн кийин Атай, Бакай жана Асел ысымдуу уул кыздуу болушту. Сүйүнүп, азыр деле толкунданып, ишенбей бир жагынан мындай эме болуп турам. Бул кубанычты бардык ата-энелерге деле каалайм. Кудай буйруп ушинтип бактылуу эне экенмин. 4 баланын энеси болуп отурам, 25 жашымда. 2018 жылдан бери ушул убакытка чейин аскер бөлүктө атамекенге кызмат кылып келем. Ал эми келинчегим экөөбүз алгачкы бир балабыз бар эле. Азыр эми Кудайым бизге берип, кубанып, толкунданып турабыз. Азыр бизге 3 эмди белек кылып берди бизге Кудайым. Президентибизге жана Камчыбек Кыдыршаевичке терең ыраазычылыкты билдиребиз. Те алыстан бизи чет айылыбызга келип ушундай куттуктап белектерин берип кеткенине өтө кубанычтабыз. Рахмат чоң. Жаш келин балдарды операция жолу менен төрөгөн. Ушул тапта эми баланын абалы жакшы. Алардын ден соолугу ак халатчандардын көзөмөлүндө турат. Балдарыбыздын азыркы учурда дени сак жакшы, бардык балдардан ошол менен жакшы төрөлдү. Салмагы 2 кг 100, 1 кг 920, 1 кг 900 төрөлдү. Балдарыбыз учурда көкүрөк сүтү менен багылып турат. Апасында дени сак. Бейле кетсек 2024 жылдын октябрь айында Кара Суу райондук ооруканасында катары менен 3 эм төрөлүп олтурат. Маалыматка ылайык аймакта 17 жылдан кийин биринчи жолу 2-3 эм катары менен жарыкка келген. Алдыда дагы бир 3 эм төрөлүүсү күтүлүп жатканы кошумчаланды. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Кара Суу району.